УКМК опзал аппарат талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокуратурасынын орун басары кармалды. 2021 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун орун басары кармалды. Кармалган жараны кылмыш жоопкерчилигине тартамын деп коркутуу жолу менен укук коргоо кызматкерлеринен 5000 АКШ доллар акча каражатын талап кылган. Кармоо учурундагы жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында прокуратуранын кызматкерлери тарабынан аталган сумманын 200 000 сомдон ашык бөлүгүн опузалап алгандыгы тууралуу материалдык жана документалдык далилдер табылып алынды. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда кармалган жарандын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак телеканал Регион. Чүй облусунун Ысык Ата районунда жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа сүзүштү. Кырсыктын кесепетинен 3 адам каза болуп, дагы 6 киши жаракаттарды алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунда УАЗ оор жүк ташуучу унаасы менен Toyota Ipsum жеңил автоунаасы сүзүштү. Автокырсыктын кесепетинен оор жүк ташуучу унаадан өрт чыккан. Өрт саат 17:40 чектөөгө алынып, саат 17:55 толук өчүрүлдү. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза болуп, 6 адам жабыркады. Куткаруучулар жабыркагандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришти, дешти мекемеден. Булак Суперкейжи. Бишкек Нарын Торугарт трассасынын 30-чакырымында катталган жол кырсыгынан түндүк электр ишканасынын автоунаасындагы 3 адам каза болгон. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, кечээ саат болжол менен 18:00 Канттын тушунда Toyota Ipsum менен түндүк электр ишканасынын УАЗ үлгүсүндөгү унаасы кагышкан. Кырсыктан түндүк электр ишканасынын автоунаасынын айдоочусу 57 жаштагы жана бир жүргүнчү көз жумган. Мындан тышкары 2 автоунаадагы 4 жүргүнчү жабыркап, Кант шаардык ооруканасына жеткирилген деп жазылат билдирмеде. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын алдын ала маалыматтары боюнча, Toyota Ipsum автоунаасынын 41 жаштагы айдоочусу чыгыштан батыш тарапты көздөй бара жатып, автоунааны башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Жыйынтыгында УАЗ үлгүсүндөгү автоунааны сүзүп, машина ала салып күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кырсыктан 6 киши жабыркаганын билдирди. Булак Спутник. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Камилжан Юлдашев Бишкектин өтүнүчү менен Москвадан кармалды. Бул тууралуу ОЗД радиосуна Юлдашевдин туугандары кабарлады. Кармалган жарандын тууганы Осимжан Юлдашевдин айтымында 29 жаштагы Камилжон 16 ноябрда Москванын Домодедово аэропортуна учуп келгенде кармалган. Ага Кыргызстандын өтүнүчү менен издөө жарыяланганын айтышкан. Камилжан ушул убакка чейин аэропортто турат. Бүгүн ага прокурор келип, бөгөт чарасын аныкташы керек, деди Осимжан Юлдашев. Тажикстандын жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү Камилжондун кармалышы боюнча комментарий бере элек. Камилжон Юлдашев Кыргызстанга чектешкен Тажикстандын Сурх айылында төрөлүп өскөн. Туугандарынын маалыматына караганда, Кыргызстан Юлдашевди чек арада орун алган коогалаңга катышкандыгы үчүн айыптоодо. Бишкек бул тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ушул айдын башында Орусияда Кыргызстандын өтүнүчүнүн негизинде кармалган тажик жана орус жараны Диловар Жураев камактан бошотулду. Расмий дүйшөмбүнүн оор беренелер менен издөөгө алынды деген өтүнүчү менен Орусияда кармалган кыргыз жараны Эсенбай Мажитов быйыл июлда үй камагына чыккан. Быйыл 28 апрелде бир айга чейин кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. 180ден ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87си жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз-тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Согд облустарынын аймагында орун алган. Булак Азаттык.